Эне тилим нечет кылым карткан. Карагыла ачып өткөн тарыхтан өз тилинде сүйлөп кыргыз элебиз. Эне тилин жолун сактап калышкан. Эне тилде улуу манас сүйлөгөн, акыл айткан бакай эне тил менен алмандык да чоро болуп манаска кыргыз тилин өз тилинде үйрөнгөн. Эне тилим байлыгыбыз уюткан, адашканда жолду ачкан туюткан. Эне тилди кастараласак өстүрсөк, билимдик чоң, көчүбүз көп уюшкан. 23 сентябрь Кыргыз Республикасы мамлекеттик тил күнү. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРдин Жогорку Совети Кыргыз СССР мамлекеттик тили жөнүндө мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берген. Кыргыз тилине мамлекеттик тил макамынын берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңы чай жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон. Мына ошол күндөн бери 23 сентябрь кыргыз тили майрамы катары белгиленип келет. Ал эми биздин гимназиянын кыздары сиздерге бүгүн кыргыз тилинде өрөөрдап, бул тилдин канчалык кооз жана таттуу тил экенин далилдемекчи. Кыргыз тилин өзүм сүйлөп үйрөнгөм. Абалтадан ата-бабам сүйлөгөн. Сен бар кезде мен төрөмүн, мен бармын. Сен жоголсоң, мен жоголом дүйнөдөн. Эч бир жерден мен кыргызмын дебесин, ойлоп сенин тагдырыңа көйпөгөн. Күпүлдөп тоо суусундай агып калам, күпүрөп көк желкемди кашып алам. Гүлгө конгон ырлардын көпөлөгүн, күлмүн этип калпак менен басып калам. Татынакай таттуу тилим болбосо, ичимдеги бүктү кантип айта алам. Байсалов Тилакмат жакшы жазат, жакшы билет. Андан билим десе билим, орто мектептен кийин чалараак бүткөн институттардын бирин. Ошондой болсо да Тилакмат оңдой албай жүрөт оз эки тилин ал өзү. Жамандык кылбайт кишиге чын берилет аткарган ишине, ачыгын айтсак, ак ниет жигит өлкөбүздүн тилегин тилеп, жумушуна кечпей барат. Тез бүтсөм деп күйүп жанат, агажат ичкилик арак анда. Тартип десе тартип. Жалган жерден жамандайлык кантип? Биздин Тилакмат үйрөнүп алган бир адат, ал жыйналышка барарын барат. Кандай маселе болсо да сөз алат, трибунаны бек кучактап, сүйлөй баштайт бат-бат. Кээсин кыргызчалап, кээсин орусчалап, деги бирөөнү айтса болот так. Угуп турган уккан киши уялат, маселен анын сөзү. Жолдоштор, качан выполнить этилет биздин план? Адин мен эмне кылам? Астабай четти коулам. Демек, значит, эмне кылыш керек? Өзүбүз ишке кирбесек, кто жардам берет бизге? Концов айта турган болчу болсок, өзүбүздө уят жок. Бизде баары өсөт го. Свекла, хлопок, еша, мүйүзү, рогатый скот. Демек, значит, все баарыбыз ишке кирели. Техниканы освоить эткенди билели. Мына ушул значит менен демек Тилакматтын оозуна А дегенде келет. Качан болсо кайталай берет. Куркый-кырык эмне кепек. Мындай чечимдерди эл айтат кызыл кекиртек. Жолдош Тилакмат, бул сага жазылган кат. Жыйналышта сүйлөсөң сүйлө, бирок тилиң болсунчу так. Жүргөндөй соңуп калган элеге, канжурдагы калкым оору элеге, өз тилиңде сүйлөп аламык деген, тазим бүгүн, тазим кыргыз энеге. Мылдай баскан эзүүлөрдү азырап, энчин алдың ыйык тилим жетимдин, эки сөздү кошо албаган балдырап, эне маңкурт балдарыңды кечиргин. Маңдайым жарык, маанайым чөкпөй. Сыймак канчу эне тилим бар. Манастай улуу залкарды бөлөп көдөнгө, терметип келген, телчитип келген тарыхты. Намыской бир уч кыргыздай улуу эле жерим бар. Канча бир улуу кыргыздар өчүп жоголбой, кылымдар кезип жашаган эне тилим бар. Тарыхтын элдин жоготкой, дастан жараткан, тил кетсе дагы тайманбай айтып келаткан.
Sıymığım menin sırttanım ene tilim var. Сыймыктан жуу эне тилим бар.